Outlook бул Microsoft'ун электрондук почта кызматы. Билдирүүлөрдү онлайн режиминде жөнөтүү жана алуу үчүн акысыз күн эсебине катталсаңыз болот. Outlook'та кантип катталып, өзүңүздүн электрондук почта дарегиңизди түзө аларыңызды карап көрөлү. Outlook'ты колдонууну баштоо үчүн компьютердеги же мобилдик түзмөктөгү Office пакетиндеги Outlook тиркемесин колдонсо болот. Ошондой эле каалаган адам Outlook.com-до Outlook акысыз билдирүү эсебин түзө алат. Бул жерде биз каттоо эсебин түзүү үчүн акысыз каттоо эсебин түзүү тандай алабыз. Андан кийин биздин электрондук почта дарегин ойлоп табууну суранышат. Электрондук почта дарегиңиз уникалдуу болушу керек. Демек, эгер сиз башка бирөө алган колдонуучу атын тандасаңыз, анда башка колдонуучу атын ойлоп табышыңыз керек болот. Уникалдуу колдонуучу атын ойлоп тапкандан кийинки баскычын басыңыз. Бул жерде сиздин электрондук почта каттоо эсебиңиз үчүн сыр сөз түзүү суралат. Критерийлерге жооп берген сыр сөздү киргизиңиз жана кийинки баскычын басыңыз. Каттоо эсебине атыңызды жана фамилияңызды киргизип, кийинки баскычын басыңыз. Формага суралган маалыматты киргизип, кийинки баскычын басыңыз. Эгер сиз жаш курагы боюнча талаптарга жооп бербесеңиз, анда ата-энеңиз каттоо эсебин түзүүгө уруксат бериши керек. Сиз электрондук почта каттоо эсебиңизди түздүңүз. Электрондук почта дарегиңизди жаттап алыңыз. Ошондо сиз аны башка адамдарга айта аласыз. Эми сизден каттоо эсебиңизге убакыт алкагын орнотуу, тема жана кол тамга кошуу суралат. Кааласаңыз, ошол экрандарды аралап, кийинчерээк интерфейсиңизди ыңгайлаштыра аласыз. Орнотуу аяктагандан кийин сиз электрондук почта каттоо эсебиңизге кирип, келген каттар папкасын көрөсүз. Эгер сизге каттоо эсебинин маалыматын көрүү же каттоо эсебиңизден чыгуу керек болсо, каттоо эсеби менюсун колдонуңуз. Мисалы, кирүү үчүн сиз мектепте же китепканада жалпы компьютерди колдонуп жатсаңыз, кетердин алдында андан чыгуу сунушталат. Өзүңүздүн электрондук почта каттоо эсебиңиз жана электрондук почта дарегиңиз менен сиз электрондук каттарды жөнөтүп жана ала баштоого даярсыз.